же өзү үйлөнө албай атат, күйөө турмушка чыга албай атат. Мына ушундайлар маселелер. Мисалы бирөө такыр эле кайсы нерсе баштаса деле болбой калып атат. Чоң эмеге түшүп болсо, анда анын айыгуу жолу биринчиси кыям. Бул намазга туруш керек. Намазга туруу керек. Негизи намаз бардык ооруга шифа негизи. Намазга аябай көңүл болуп туруш керек. Намаздарды тургузуу керек. Намаз тургандан кийин калган нерсе бар тең турат. Экинчиси важибат дейт. Мисалы бардык Алла шариятта эмне буйрса, ошол буйруктарды аткарганга аракет кылыш керек. Арамны арам деш керек, адалны адал деш керек дегендей, мисалы ошо күнөөсүнөн токтош керек. Кылып аткан күнөөсүнөн токтош керек. Мисалы күнөөбүз толтура эле, бирок билинбейт да. Мисалы намаз окубаш деле өзү күнөө да. Чоң күнөө. Бир адам жүрөт, намаз окубайт, айтат мен эчтеке кылган жокмун, күнөөм такыр жок дейт. Уур кылган жокмун, ушак айткан жокмун, бирөөгө зыян берген жокмун, тиге тиилткен жокмун. Мен эмне үчүн ишим ушундай болуп атат? Бул белгилүү нерсе, субханалла, намаз окуш чоң күнөө, абдан чоң күнөө. Орозо тутпай жүрүп, абдан чоң күнөө. Бай болуп зекет бербей жүрүп, абдан чоң күнөө. Бай болуп ажылыкка барбай жүрсөң, бул абдан чоң күнөө. Мына бул Кудай менен болгон бул өкүмдө, мисалы Кудай таала кыл деген нерсени кылбай жүрүп күнөө. Ал эми билесиздер, өзү силерге келген бала, касырет, кырсыктын баары дейт Алла таала. Силердин күнөөңөр себептүү дейт. Ошол себептен кимдеги ушуна эң биринчи көңүл турган нерсе намаз. Бул силерди кыйнай албайбыз. Эмне чындап келгендечи, биз айта алабыз. Сен намаз окуйсуң, окубайсың, ал өз ишиң. Чын айтам, өзүңөрдүн ишиңер. Кааласаң окуп бейишке кир, ырахат ал, жакшылыкка жет. Кааласаң окубай, тозокко түш, бул дүйнөдө жашап жүрө бер, ал өзүң проблема. Пайгамбарлардын да иши эскертүү болчу. Ушундай нерсе. Айыктын жолу ушу. Үчүнчүсү. Көп Кур'ан окуш керек. Көп Кур'ан окуш керек. Аябай Кур'анга аябай көңүл буруш керек. Күнүгө окуй бериш керек. Фатиханы билсең, кайсы сүрөнү билсең, ошону окуш керек. Андан жакшысы жүзүнөн Кур'анды окуганды үйрөнүш керек. Чын-чынына келгенде, Кудайдын сөзүн окуганды билбесең, өмүр сен англисче үйрөнгөн эмне пайда? Кур'ан окуганды билбесең, сен испан тилинче сүйлөгөн эмне пайда? Ушундай нерсе. Мисалы, кээ сыймыктанат, мен англисче так сүйлөйм. Канча аят Кур'ан билсе, билбейт. Мага көчө бир нерсе болду. Бир аксакал 7 тил үйрөнүптүр. Анан боюсу көлгө барганга, мисалы айтсамчы. Көлгө барып чабагыр сууга түшүп атканда баян барды. Бир жерде тайзыраак жери бар го дейм. Тереңирээк жер. Чүктөп чөкөп баштады деп отур. Анан 7 тилде кыйкырат деп. Сактай бер депчи. Анан бирөө чуркап көмөткө чабып келип барын сууруп алып таң ушунча тилде үйрөнгөндөн чабаран үйрөнүп койсоң не болот деп. Ошондой кээ бирде субханалла эртең күн болот. Анан Алланын алдына барганда хайыл деп айта албайсың да, помогите деп айта албайсың. Ал убакта субханалла керектүү нерсе Кур'ан болот. Кур'ан өзү субханалла ушундай чоң бир дөөлөт Кудай таала берген. Ошол себептен кимдин үйүндө бир Кур'ан жаттаган бала болбосо дегенде алымдар бар. 5 баласы болуп, бирөө Кур'ан жаттаган болсо, хафыз Кур'ан болбосо, ал жөн эле өтүптүр ал жанагы. Уйлар жанагындай ат коромка калат го. Билесиң, ат коромка калат. Анан кийин семиртет. Анан убак келгенде сатат анан. Ошондой эле сыяктуу кылып чоңойтуптур дейт кийин. Катуу айтсам кечирип болду. Ошол себептен субханалла үчүнчү нерсе Кур'анга аябай көңүл буруп Кур'ан окуш керек. Мисалы мен баягында бир айтсам, кээ бирлер эметип, кантип ушундай болсун. Бир кемпир мисалы алсам, Кур'ан окуп атат экен үйүндө. Ошо кемпирдин күнүгө чалын окуткан Кур'ан себебинен ошо үйдө бирөөдө ооруган эмес экен. Баягы кемпир өтүп кетип калды да, өттү, баягы улантылат да, баягы тажап жүрүшкөндө ошо кемпир надоело депчи. Ушинтип эле Кур'ан окуй берет, ушинтип эле берет деп көнүп калган да, нааразы болуп жүрүшкөн. Анан ошол себептен субханалла кемпир өлгөндөн үйдө Кур'ан токтоду, бала башталды.
Апам менен берекенин баары кетип калыптыр да деп койгондочу. Береке кеткен жок. Береке сенде болот. Просто ошо кемпирдин сүннөтүн аткарып койчу. Күнү эртең менен ушу двойной окуп кой. Өтүп кеткен чоң атаңа анан чоң апаңа. Кайнатаңа анан кайненеңе. Кээ бирлер бар да современный ушу кемпир ушинтеле берчү эле. Жок. Үйүң эртең менен кетишинде дайым ушу өткөн адамдарга омейин деп турган соң Куран берекет болуп турган. Иш болуп турган. Ушундай нерсе. Ошон үчүн баарынан суранышы ким айкылсын 3 нерсе. Намазга турсун, арам нерселерди тыйсын, анан көп Куран окусун машалла. Ушу 3 нерсени кыла бер. Кудай буйрса батыл айгасын. Анан көп садака кыл. Мен өзүм көп эмет айтам, садака көп кылыш керек. Садаканын минимуму ушундай болсун. Мисалы бул жерге барсаңар, бир порция тамак, анан бир стакан чайыңар, бир наныңар канча сом болсо, ошону минимум катары алгыла. 200 сом, 300 сом болот. Мына ошону садака катары. Бирок айтып бериш керек да, Алла балтабай улу шалтабайдын менмин. Я Алла ушу мен сага шифа бер деп ушу айтып садака бериш керек экен. Мына бул жакшы нерсе экен. Ким ушундай турган болсо, көп пайда табат. Садака бүткүл баланы токтотот, бүткүл жакшылыктын эшигин ачат. Ушундай нерсе. Садаканы аябай көп кылыш керек. Кээ бирөө ойлойт, садака берип койсом азыр кедей болуп калышы мүмкүн, же болбосо эч нерсе болбой калышы мүмкүн деп турат. Же болбосо ушу акчаны берип аны ага бергенден көрө мен өзүм колдонушум керек да депчи. Кээ бирлер бергиси да келбейт. Жүрөгүндө ушул нерсе бар. Бирок ал адашты, болду. Бербей койду, кедейликтин эшиги ачылып калат. Бербей койду, бала келип калат батылы. Эми керек болсо алда келе турган 70 баланын жеңилдиги менен келиши мүмкүн. Машина барып сүзүү эмексин, мисалы айдап баратып, эми мында кырып эле кеттим мындай айтканда. Садаканын берекети менен. Бактан учуп келип бутуңу сынбап, кичине эле этиң чоюлуп калды мисалы. Ушундай садака ушундай нерсе. Тамак жеп атып кака бермөксүң, дөөлөп көңүл кишине суу берип деп чыгарып алдым мисалы. Ушундай нерсе. Сага бир 5-6 ушундай бир сазайыңды берем азыр, акчамды баягы карзымды доолголом деп чуркап келаткан, мисалы азыр садака бергенсиң, субхан ошо бирөө эле келип доолады, 5 үйүндө калды. Ушундай байлан нерсе. Ушундай нерсе. Ошон үчүн туугандар аябай көңүл бурушубуз керек экен ушуга. Бул садак, бушул бар да айыгынын жолу. Анан субхан биз болсо бир себеп. Бир көпүрөдө мына бияк көпүрөдө экен, бияк эптеп сен сокур адамды жетиле өткөзгөндө бияк бетин өткөзүп коебуз биз. Анан кийин айыккандан кийин бир нече айдан кийин кайра келип алышат. Мындайке кайра баягыдай болуп калды. Ошол нерсе менен биз айтып атабыз. Мына айыктыңбы? Кеттиң, эми кеткенден кийин барып сен мындай правильный деп коет го, жакшы жашаганга аракет кылыш керек. Же болбосо ушундай бир күнөө кылбай жашаганга аракет кыл. Намазыңа, даватыңа чык. Сөз 3 күнгө чыгып койгон, эч кандай зыян болбойт. 3 күнгө чыгып, барып иманыңды кубаттабай сайын, үй бүлөңө ушундай бир таалим өт үйүңдө таалим кыл, субханалла. Үйүңдө ушундай бир мындай бир уруш талаштарды токтотконго аракет кыл, өзүңдү эме кыл. Андан кийин айтпаса барып туруп эле анан кийин кайра бар тас кейпиңди субханалла кийип алган болбойт да. Тамашта айтырмын, тас кейп бар го, тас адамдын кейпиң монда турган. Көчө алкаш болчусун да. Көчөнү зынакорлуктан тыйылдың да. Бирок унутпа, алкаш жакта илинип турат. Зынакор тиги жерде илинип турат да. Ал турат. Ошону таз кейп дейт. Бат эле кийип калышың мүмкүн да, кайрачы. Билбей каласың кантип кийип койгонуңду. Ошонун себебинен аны чечтиңби? Чечкенден кийин субханалла көпкө чейин ал ошол кетпей карап турат сени менен мени. Ошон үчүн ошол замат субханалла бияктан чыгып айыктың болду бар дегенде эмне кылышың керек дегенде иманыңды кубатта, намазыңа тур, кечирим сура, субханалла. Мисалы оокатыңды тың кылып башта. Кээ бир адамдар бар да, мисалы атайын окутат, кара дуа кылып салат. Эмне үчүн окутат сен кара дуа? Анткени сен көрө албастыктан окуткан. Сени көрө албайт болчу. Ошо көрө албастыгы менен сени окуттур. Ал эмне кылды? Сен бомж болуп калса экен, үй бүлөсү менен ажыраса экен, бүт нерсеси талкаланса экен, жашоосунун баары бүтүп калса экен деп окуткан да. Эми сен айыктың. Субханалла. Эми эмне кылыш керек? Эми баягы упущенный нерсени, мурун калып калган нерсени кубалап жетишиң керек. Кубалап жетип, баягы нерсени кайра ордуна алып келишиң керек. Сага кичине жардам кылдык да, субханалла. Эми жакшылап ойла. Эмне үчүн эмнени сүйлөп атам азыр? Эмнени сүйлөп атам?
анткени ошол нерсеге кичине умтулуп кайра алды кете берсең болот. Аны эскенде больницага жазында күзүндө бар дегендей, анан 1 айда 1, аябай катуу болсо 3 айда 1 сөзсүз урукуя келип катышып коюптур 3 күн. Бул эч кандай эме зыян бербейт. Ошол нерсе 3 күн келесиң, окутуп коесуң, машалла, рахат, шарият угасың, кетип каласың. Өлүм андай нерсе. Ошон үчүн туугандар, баардыгыбыздан ушул нерсе көңүл буралы, машалла. Алла абдан ыраазы болсун.